Assalamu alaikum, hurmatlı mekендештер, qadırlı Qırgızстандықтар, арбаңыздар, амансыздарбы, тірісіздербі. Барыңыздарға жылу салам, Жалабат жергесінен. Hurmatlı mekендештер, менің айылым, менің алтын жерім деген бір керемет сөз бар. Туылған жердің топырақ алтын деп. Біздің айылда ел мына ушундай мол скважинадан шыққан су ушул жерге чогулат дагы. Анан мол жерге машина келип, 6 тонна, 5 тонналык водовоздор келип куюп кетет дагы. Анан мисалы ар бир үйлөрдө 10 тонналык жанагындай кладовкалар, эмелер бар, суу сактагычтар болот да, кудук деп коет бизде. Ошого алып барып куюп берет, бир машинасы 1000 сом, мурда 600 сом болчу, 1000 сом, 1,5 сом окшойт азыр. Ушул суудан алып барып куят дагы, ушул суу менен жашоо өмүр уланат. Суу өмүр булагы дейт. Урматтуу туугандар, кептин өзөгүнө келейли. Албетте бүгүн бир айылда бир жакшы маареке тамаша болуп атты эле, улактында айтканда. Мына ошо улакка барып катышып келели деп жол алып кетип атты элек. Урматтуу туугандар, сиздер көпчүлүк эли журтубуз ыйман боюнча сурап атасыздар да. Ыймандын тагдыры чындыгында көптөгөн ар бир көрөрман кыргызстандыкты, мекендештерибизди сарсанага, кыжаалатка салып атат да. Ар бир тууганыбызды, мекендештерди ойго салып атат. Анткени мага тынымсыз жазып аткандар болуп атат. Ыйман эмне болду? Апа салып кеттиби? Же дом малютка алып кеттиби? Же кандай болду? Каерде жашап атат? Азыр кандай болду деп атышат да. Эми ыйман боюнча бир жакшы кабар укуңуздар келеби? Же албетте эми баарыбыз жакшы кабар күтөбүз. Бирок сиздерге суроо, мындай кызыктуу болуш үчүн, ыймандын маселеси азыр кандай болуп чечилиши ыктымал? Сиздердин оюңуздарча бир комментарийга жазып, ушул биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбызга жана ушул Instagram баракчаларыбызга толук катталып бериңиздерчи, ар бир көрөрман. Анан мен сиздерге кабар менен бөлүшөйүн. Таң калыштуу кабар, туугандар. Мен дагы күтпөгөн бир башкача кабар болду. Албетте эми ыймандын тагдырына Аллах Таала ушундай сыноону жазган экен, ошондой сыноолорду көрүп атат. Сиздерге алдын ала мындай, как эме болсун, кандай десем мындай, жарыя катары болсун, толук сиздер жазыңыздар. Анан мен сиздер менен буйруса бүгүн кечкисин, болбосом эртең, бүгүн базар күнү, же болбосом эртең сөзсүз ыйман боюнча кабар берейин, туугандар. Бирок сиздер сөзсүз жазыңыздар. Анан урматтуу туугандар, албетте эми ыймандын жакшылыгына себепкер болгон, четте карап, кайдыгер карабаган канчалаган бир туугандарыбыз болуп атат да. Эми барган жеримде, мааракеге барамбы, тойго барамбы, көчөдө кетип атам, ыйман эмне болду, ыйман кантты, каякта, эмне болуп атат, жакшы болуп калдыбы, көзү көрүп калдыбы депчи. Албетте көз боюнча биз кабар бергенбиз. Кудай бурса көзүнүн көрүүсү сакталып калды, көз көрүлдү. Анан эми алдыда дагы бир жакшы эми кабарды күтүп турабыз. Ал кабар деген эми кулак маселеси. Кулагы кандай болот, эмне болот? Ал дагы бир алдыда көрө жатарбыз. Эми кичине вес кошуп, кичине салмак кошуп, бир аз жаш эме болгондон кийин балким кулагына дагы киришебизби, ушундай туугандар. Бала дом малюткада болобу, апасында болобу, каякта болбосун, биз кайдыга карап четте калтырбайбыз. Анықтан жазыңыздар. Көбүңүздөрдү сарсана кылып атат ыйман чындыгында. Алла разы болсун туугандар, ушу бирөөнүн баласы болсо дагы ушу ыйманга кыжаалат болуп атасыздар. Анан мен алдыда дагы бир жакшы кабарлар менен бөлүшүп турам. Алдыда ушул 2025 жыл 8-чи чакырылыш, 8-чи Созувдун шайлоосуна талапкерлер аттанып, талашып, кандидат ушундай бир коюп алып, мандатка аттанып жарыш болуп аткан учур, көпчүлүк аны да сурап атасыздар. Бетер эмнеге койбодуң? Бетер неге койбойсуң? Койушуң керек эле да ушундай да деп бизге кыжаалат болуп аткандар жок эмес экен. Алла разы болсун. Көптөгөндөр сурап атат. Урматтуу туугандар, баардык убак кезеги менен болот экен. Эми ооба бул сапар койбодук. Чындыгында мен билем, жана билдим.
Эли журтубуз, мекендештерибиз бизден дагы да көптөгөн кызматтарды күтөт экен. Буйруса кийинкиде жакшы даярдык менен коебуз. Бул сапар ушундай бир себептер менен койбодук. Анан өзүбүздүн жеке жумушубузду, семейный маселебизди, көптөгөн нерселерибизди чечип алсак буйруса, анан кийинкиде бир жакшы даярдык менен коюп, эли журтубузга, сиздерге дагы да көптөгөн кызматтарды кылып беребиз деген ниеттер бар, Кудай кааласа. Бирок депутат болбой туруп деле кызматты кылып келгенбиз, кыла беребиз дагы делечи. Ошондуктан туугандар, жакшы үмүт, жакшы тилек менен жакшылыкта жарыша берели, кандай дейсиздер? Ушундай туугандар, мен мынол керемет булакта, эми бул биздин айылдагы булактын жээгине келип, мындай өзүмчө эртелеп саат 9 болуп калды. Ушундай бир эме кылып турган учурум деле. Алла Тааланын кадыр зат да, ушундай бир Алла Тааланын берген ушундай неаматына жер астынан керемет ушундай таза артезиан суу да бул дегенчи. Ушундай керемет таза артезиан сууну чыгарып койгон Алла Тааланын мындай неаматына таң калып отурам да, чындыгында. Ушул жерге келип, мына улак формам менен так көрүнөбү экен. Мындай өткөрдү кийип алып, аттын үстүндө анча-мынча ер жигитке жеттим, ошонор аздык кылат дейт, кыйратып чаппасак дагы. Мурда бала кезде көп аралашып эле жүрчү элек. Азыр убакыттар болбой көп аралаша албай калдык. Буйруса бүгүн бир жакшы тамаша бар эле, ошол жака кетип барабыз. Тынч болуңуздар, анда эмесе буйруса мен баардыгын айтып өттүм. Жакшы кабар күтөсүздөр иншалла. Салам алейкум.